Assalamu alaikum Kırgızstandық туғандар, барыңыздарға ысық салам. Бүгін мына Новосибирде Кыргызстанға мұқтаж болған үй бүлелерге, жаш балдарға киім салып атабыз. Мына Азамат Баймотовтун кайрымдуулук фондуна деп жөнөтүп атабыз. Кудай кааласа бүгүн машина кетет, 1-2 күндө барып калат Кыргызстанга, Новосибирден. Барыңыздарды ушундай бири-бириңиздерге кайрымдуу болушуңуздарды өтүнүп кетет элем. Башка азаматтардагы, менден башка азаматтар да бул жерде көп. Ушундай Кыргызстанга жөнөтүп турушат. Бул садага жарыя дейт. Барыңыздарды ушундай бири-бириңиздерге колдоо көрсөтүшүңүздөрдү суранып кетет элем. Кай жерде жүрсөк дагы жүрөгүбүз Кыргызстан деп согот. Иншалла баары жакшы болот. Жакында Кыргызстан өнүгөт деп үмүт кылабыз, Кудайдан тилейбиз. Кудайым баардык тилегибизди кабыл кылат. Иншалла. Баарыңыздарга ысык салам. Assalamu alaikum, Kuzeylim. Biz Moskvada hazır saat dünkü 1:30. Moskvanın saati menен Moskvada biz şu kayırımdуулuk işlerge alparıp жүрөбүz. Kayırımdуу uyum, kayırımdуу элим uyumunун жамааты ушу кийимдерди чогултканбыз. Кыргызстандын жаш балдарына ушул кийимдери жетсин деп азыр алып келдик. Буюрса ысык кийимдерди даярдаганбыз. Буюрса Кыргызстанга бир неченин ичинде барып калат. Assalamu alaikum, hurmattуу мекендештер, hurmattуу кыргыз калкым. Бардыңыздар тынчсыздарбы, амансыздарбы? Биз мына ушул карантинге байланыштуу, пандемияга байланыштуу көптөн бери иштебей калдык элек. Биринчи пандемияда иштеп аттык, колдон келген кызматты көрсөтүп аттык. Экинчи пандемиядан кийин иш токтогон болчу. Мына эми Кудайым буйрса азыр бүгүнкү күнү 9-январь иштин башын баштадык. Аллахым бардыгыбызга жардам берген болсун. Бардыгыбыз ден соолукта болойлу. Эч кимибиз оорубайлы. Кудай таалам эки дүйнө бактылуулугуну, эки дүйнө тынччылыгын бардыгыбызга берген болсун. Мына азыр мына ушул жүктөрдү берген мекендештерибизге терең ыраазычылык менен жумуштун башын баштадык буюрса. Мына Москвадан келген жүктөр экен. Assalamu alaikum, hurmattуу мекендештер, hurmattуу бир туугандар. Кудайга чек шүгүрлөр болсун. Мына ушундай күндөргө бизди жеткизип аткандыгына, таңдын аткандыгын, күндүн баткандыгын көрсөткөн жаратканга чексиз мактоолорду айтабыз. Себеби мына азыр айтып өткөндөй, пандемиянын учурунда биз чындыгында кыймыл кылыш кыйынга туруп атты. Ошол эле магазинибиз дагы ачып, ушундай жакшы иштерди жүргүзүүдө биз дагы ошол элден келген жакшы сунуштар, ошондой бир өзүнүн помещение, ошол үйүнөн бир магазинин ачып берүүгө өзүнүн ой пикирин айткан, биздин жаркылдаган жаркын деген эжекебиз бар эле. Ошол пандемиянын учурунда ошол эжекебизден дагы ажырап, ал эжекебиздин ошол жаткан жери жайлуу, ыйман саламат болсун. Себеби ошол өзүнүн жакшы мээримдүүлүгү менен, боорукерлиги менен ошол өзүнүн үйүнөн орун берип, азамат алдынан келгиле, мен дагы бар кезимде сооп таап калайын, канчалаган адамдарга пайдам тийип калсын, эшигимдин алдында жаркыраган жашынакай ошол помещение турат, пайдалангыла деп чакырган. Бирок ошол эжекебиз айтпай койсок болбойт. Анан ошондон кийин биз иш баштай элек элек. Азыр помещение таппай, азыр убактылуу бул жерде туруп атабыз. Но Новосибирскиден берип берген мекендештерге биз аябай ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Анан мына жерден мынакей уже бизге товарлар келе баштады, кийимдер. Мына жерде 6 сумка келген момундай. Бул дагы Москвадагы кайрымдуу элим деген ошол уюм ачып, ошол уюмдан ушул сумкаларды жөнөтүшкөн. Буну жөнөткөн мекендештерге биз аябай рахматыбызды айтабыз. Мына жерден карасаңыздар, мынакей. Бул Новосибирскиден келген биздин байкебиз бар, жөнөткөн. Мына сиздердин жөнөткөн мына ушундай татынакай Кыргыздын эртеңки келечеги болгон биздин балдарыбызга ошондой үй бүлөдө мисалы ата энелер бүгүн жумушсуздуктун айынан
кыйналгандыктан мындай кийимдерди алып бере албай атышат, канчалар үшүп атышат, ошолорго жылуулук тартуулай турган мондай сонун эмелерди берип жиберген мекендештерге биз аябай рахматыбызды айтабыз. Мондай кичинекей кыздарга, мондай бордошторго бүт жаңы, жакшы бүт кийимдер. Ошондой сонун курткалар, бүт этикеткасы менен. Эми мен бул жерден ушул видеону көрүп аткан мекендештерге айтар элем, эгерде кимде ким ошондой муктажда болуп атса, ошол керектүү документтер керектелет. Майыптыгы боюнча анан бардыгына эле бере бериш мүмкүн эмес. Ошон үчүн кыйналган үй-бүлөлөргө келсе, биздин эшик ачык. Ушундай кийимдерден келип алып кетиңиздер. Кудай буйруса, анан могуларды ачып көмөтөйлү болот, Анан азыр бул жердеги апаларыбыз турат, эжекелер турат. Ошол жерде өзүңүздөр керектүү балдарыңыздарга алыңыздар. Анан ошол кышында, суулукта, ызгаарда ошо мекенден четте жүргөн биз туугандарыбыз баталайын деп атышат. Баягы өздөрүнүн жашоосуна жакшылыкты Кудайдан үмүт кылып атышат. Жөн эле кур эмес, ушинтип кол сунуусу менен сиздерди бизди жакшы көргөндүктөн алар ошол жакта туруп жөнөтүп атышат. Ошолорго бир жакшы бир батаңыздарды берип, бул эмелерден алыңыздар, келиңиздер, анан батаңыздарды берип. Ногул болсо ошол Москвадагы бир туугандар ошол жанагындай кийимдерин, ошо балдардын бир-эки эле кийген кийимдерибизди алып, анан жууп туруп, эме кылып жөнөттүк азамат деп жөнөткөн. Мына ушундай, мондай кийимдер жөнөтүшүптүр, урматтуу бир туугандар. Мынакей. Мондай кийимдер бир-эки кийилген, ушундай кийимдерди. Эгер кимде кимге керек боло турган болсо, мына ушул биздин эмени билдиребиз. Мондай курчактагы бар. Мишкада бар экен ана. Эми бул курчакка да муктаждар бар буюрса. Аллах разы болсун. Жылуу жумшак, жаш балдар кичине ойногонго жакшы. Балдарды сүйүнткөнүбүз андан да жакшы. Алла разы болсун. Мына мондай курткалар бар экен. Бул балдарыңыздын азыр документтери бар да? Алып келдиңиздер беле? Берилди документтери. 16 жашка. Жокпу. 16 жашка? Сиздер мындай кылыңыздар. Азыр мунугун алыңыздар. Анан биздин бул жак ачылып туруп, бүт немеге биретке келтирип алгандан кийин, сиздердин документтер бизде бар да, тиркелүү. Келесиздер, анан Кудай буйруса алып турасыздар. Макулбу? Ооба. Азыр сиз канча балаңыз калдыңыз? Мына 4 балаңызга Кудай буйруса, мына урматтуу бир туугандар. Мына 4 баласына базарга барып эле ушуну сатып алса, канча акча кетет эле? Ага кетирбей, Кудай буйруса, продуктуга, башка керектүүгө жаратасыз, эже? Аллахым разы болсун. Новосибирдеги бир туугандарыбызга эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ишиңерге ийгилик, аман эсен өзүбүздүн өлкөбүзгө кайтып келиңиздер. Силерге чексиз ыраазыбыз. Буйруса, Кудай буйруса, амин. Мен өзүмдөн 6 балам бар. Азыр мен 4 балам алдым. Эмне деп айтабыз? Мусулман бир туугандарым, ушинтип жардам бергениңиздерге Аллахым разы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Аллахым бештен насип этсин баарыңыздарга. Азамат байке ишиңиздер мындан кийин да уланып, жакшы ушундай соолукторго ээ боло бериңиздер. Ушундай жетимди силерге жардам берип жатса, Аллахым сиздерге да рахмат. Кудай буйруса, мынакей. Assalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Musulmon bир туугандар, ушинтип жардам берген мусулман бир туугандарына Алла разы болсун. Алла дүйнө бактылуу берсин. Алла чын жардам берсин. Буйруса, айтканыңыздар келсин. Урматтуу бир туугандар, мына жөнөтүп аткан кийим жөнөткөн мекендештерге бизден ушул Кудайдан дуа кылабыз. Ишиңиздерге Кудай береке берсин. Соодаңыздарга Кудай амандык, эң башкысы ден соолук. Мына сиздердин жөнөткөн мени биз уже мондай тапшырууларды баштадык, Кудай буйруса. Бул мына мондай бүт ичинде могу эмелерди мынакей. Мына жөнөткөн эжеке жөнөткөн эмени биз азыр ачып атабыз. Муну эме. Так. Айтыңыз. Көрөбүз. Көрөбүз. Бияктан тартыла бер. Мекендештерибизге чоң рахмат. Аллахым разы болсун. Биз ушундай азыркы ушул мезгилде эртеңки күнү сабак башталып калат деп атат. Чын айтканда күндүн суугу ушунчалык экен. Быйыл кыш катуураак болуп атат. Ошондой эле сиздерге чоң рахмат. Бизге азыр ушул убакта ушул жылуу кийимдерге аябай муктаж элек.
Аллахым ыраазы болсун. Мен алып алама, мен мынтип базарга барып баарына ала албайт элем. Алсам да бирөөнө гана ала алат элем. Анткени силерге Аллахым ыраазы болсун. Буйруса, Кудай буйруса. Кудай кабыл кылсын Мына буйруса. кыштагы ушундай ызгардуу кышта суук күндө мына шубадагы келиптир. Эжекебизге ошо шуба Буйруса. мында бир кийип туруп бир бата бул жака. Мынакей. Кыштын ызгар суугунда момундай жылуулук тартуулаш деле өзү сонун нерсе, караңыздарчы мына. Кийип алып эле көчөдө жүрө турган неме экен да, ушу элечи. Assalomu alaykum. Men bunday shubani ала албайт болчумун. Sizlarga cho'ng rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Чын жүрөктөн кубанып. Чын жүрөктөн аябай кубанып атам. Мынакей эненин өзү да сүйүнүп, азыр үйүнө барса балдар да сүйүнөт, Кудай буйруса сонун. Сүйүнтүшүп жашай берейли, Кудай буйруса. Мынакей бир туугандар, мына мондай курткаларды салган биздин бир туугандарга мынакей детский дом деп, ошол биздин ошол балдарга деп жөнөткөн бир туугандар. Ошол кайрымдуу элим деп ошол атайын уюм ачкан эжеке мына сиздин жөнөткөндөрүңүздө мындай курткалар басы келди. Эми улам чекесен биздин энелер алып кетип атат, мындай оюнчуктар бар экен. Ушунун баары неке бир сүйүнүч, кубаныч тартуулап, эми аз мүнчөлүк өмүрдө жакшылыкты кылып кое берсек, бул жакшылыкты кылсак кылбасак деле өмүрлөр өтүп атат. Анан ошон үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анан могул убактылуу бизге помещенияны берип турган Аскар энебизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Баардыгы Аллага маалым. Бирок ошончо дагы биз дагы айтар элек, эгерде кимде ушундай помещение, кененирээк помещение болсо, байланышка чыгып койсоңуздар, мына могу жерде турган кийимдер бүт баасын жашынакай ирээттүү коюп ишти кылсак акырет үчүн байланып койсоңуздар болот. Бул жөн эле убактылуу турган кийимдер булар. Эми биз чоңураак помещение таап туруп, кадимки магазин сыяктуу кылып, мына темирлерге илип, бир ыңгайлуу шарт түзүш керекпиз. А болбосо мына жер тарлык болуп атат. Ошондой шартта өзү турду эле, бирок ошол жаркын деген эжекебизге дагы мүмкүн болсо намазда дуа кылып койсоңуздар, ошол эжекебизди аябай жакшы үмүт менен ушундай өзүнүн эмесин берип, ал дүйнөдөн өткөндөн кийин биз ал жерде бошотушка туура келди. Ошол эжекебизге дагы дуа кылып коюңуздар, анткени өтө жакшы үмүттө эле эжекебиз. Жалгандан баарыбыз өтөбүз кетебиз, бирок ошол кеткиче жакшы иштерибиз токтобосо экен деп чоң үмүт менен. Баарыңыздарды жакшылык кылууга, боорукерликке, мээримдүүлүккө чакырабыз. Биз Кудай буйруса колдон келишинче аракетти жасай берели, урматтуу мекендештер.